Азыр мен 75-ке чыктым. 75-ке чыксам деле отуруп калып эле анан кой балдарым мени мынча экен, анча экен деген нерсе болбойт. Өткөндө айттым го мен пенсия албайм деп. Пенсиядан отказ бергем. Индияны таң калтырган шарфыңыз да бул ошон да? Кытайды очередке тургузуп койгон. Кытайда тим эле очеред болуп калды го. Тапочка деле жасайбыз. Мына мисалы үчүн мына кепкалар деле тигесиз мына. Мыналар деле кепкаларды азыр чаткал боюнча бир гана биздин гана ишкана бар. Пакта тутат, бүндү да тутат. Кол менен булар машинка азыр адырайтып коюп атыр. Мына. Бул түндүгүбүз. Шарп канча деди мени сурады эле. Мен мынтип колум көрсөтсөм. Карап туруп эле. Бардыгын чогултуп чамаданга салгыла дейт. Эсим эле болуп калайын деди. Кийин анан опытный болуп калдым да, кийинки баргандарда. Мен дана шырылдатып баштадым, $30, $20 шарптарды сатканда. Мына баарын өзүм курап, мына көрдүңбү? Жасап койгон бардыгын. Уну бизге бербейби? Биз жаштарыбыз картайып калып отуруп, мен картайган менен мен каяка барам? Мен биягымды кайнап атат. Фестиваль болуп бизде. Областта. Эми ошого даярданам аябай. Көрдүңбү? Тигип коем. Кол менен басып чыгарабыз. Бияка каны көрдүңбү? Мына бияга чейин өтүш керек. Ошондо муну гүлү түшүп калбайт. Ысык суу менен, аябай ысык суу менен, немени кошо шампунь менен, өзүнүн дагы немеси бар, жанагындай жидкиси бар. Ошону кошуп туруп, анан кийин базып буну. Кол менен ушу базып отуруп чыгарасың бардыгын. Бунун эмнесин алып Индияны таң калтырган шарфыңыз да бул ошон да? Кытайды очередке тургузуп койгон. Кытайда тим эле очеред болуп калды го. Ошо бала кезимден эле ушу чеберчиликке кызыкчу элем. Ошо бала кезимден баштап эле сайма сайганды, торт окуганды, ушуну аябай жакшы көрөт элем. Кийимди бычып тиккенди жакшы көрөт элем. Бул менин тубаса талантым. Чындап келгенде. Мен элге окшоп дизайнерге окуган деле жокмун. Бу Чаткалга 84-жылы келдик. Күйөөм агроном болуп, анан мен болсо ушинтип Шивияга келдим. Закройный болуп, ошол жерде иштедим. Кудайга шүгүр, ошол жерден Кудайым бир неме берген экен, ырыскысын берген экен. Аябай жакшы илгерилеп кетти. Бул жакшы өнөр, аябай жакшы, өзү кызыкса. Мен мисалы үчүн түндө уктай албайм, ушуну ойлонуп. Кандай эртең кандай нерсе чыгарсам экен, эмне кылсам экен. Мына Индияга барып келдим, Индияга. Ошол жака барганда деле мен жөн эле барып келген жокмун. Буйот барып сумканы кандай тиккенди, өңдү кандай тиккенди, немеге Кореяга 2 жолу бардым, Индияга 3 жолу барыптырмын ошондо. Азербайжан, көп Кувейт бардыгына бардым, 7 мамлекетке, Кытай. Ошондо биздин жасаган буюмдарыбыз. Ошол жакта мен көп семиналарга катышып жүрдүм башында. Ошодон боёкту боёгонду, өңдү кандай беришти. Анан азыр бизге туризм деген өнүгүү туризмден башталат. Чындап келгенде туризмге карата өзүң ойлойт экенсиң, туристтер эмнени алат? Карайсың. Мен азыр мындай панолорду жасаганды, кыздар сайманы саят, куракты курайт. Анын баарын бириктиртем. Мына азыр Кудайга шүгүр бир Кыргызстан эмес канча чет мамлекетке чейин мындай бир жакшы жетишкендикке жетиштим деп ойлойм. Кол өнөрчүлүк эле багыты менен. Мына мени азыр мен 75-ке чыктым. 75-ке чыксам деле отуруп калып эле анан кой балдарым мени мынча экен, анча экен деген нерсе болбойт. Анткени мен айтат элем, ушу жашың талантың болсо үйүңдө отурба. Качанда болсо ушул ишиңди алдыга алып кет, жаштарга үйрөт. Жаштар үйрөнсүн деген оюм бар. Мына азыр мен этно борбору деп жаңы немени дагы баштап атам. Кудай буйруса, ушул жерде жаштарга, мектептин окуучуларына кийиз менен иш жашоосуну, муну сайманы кандай саюуду, анан дагы кандай кийим кийүүдү, улуттук кийимдердин түрүн, анан ушундай бир конкурстарды уюштуруп, кызыгууду пайда кылайык деген оюм бар, мен дагы максатым, Кудай буйруса. Муну Чаткалда 2003-төн баштагам. Ошодон бери канча жанагы тиги немеде проекттер менен иштедик. Япон проекти менен, Абьер менен, Гефт менен аябай көп проекттер менен иштедим. Мына ошо проекттерим үзүрү болду. Ошол имаратымды 3 жыл ремонт жасаттым.
пахта туткуч алып келдим, жүн туткуч алып келдим. Азыр мына иштеп атат. Чаткал боюнча бир гана биздин гана ишкана бар. Пахта тутат, жүндү да тутат. Эми менин максатым азыр кара койдун жүнүн да кыргыттырбай, мына менин аябай төшөктү 9 жылдан бери менен иштешет. Бул үйүндө дайыма азыр ыдыр сатага барып иштеп турат. Дароо мен төшөктөрдүн немесин салып беребиз, пахтасын. Өзү да салат, кол немеси бүт бойдон жасап келет дайыма. Ошону адамды иш менен камсыз кылдыңыздар ошо. азыр башында биз 30 болуп уюштук элек. 30тан тандалып отуруп азыр 8 эле адамыбыз бар, 8 бар. Бу жерде. Анан көбүнчө надомницалар бар да, надомницалар куракты үйүнөн курап келет бардыгы. Анткени үйүндө машинасы бар, кол машинасы бар. Курап, аябай сапаттуу куракты курашат булар, кураганда дагы. Саймана да үйүнөн сайып келишкендер бар. Сиз азыр дүйнөлүк соода сатыкка чыгып атпайсызбы? Европага чейин чыгып сатыпчы. Ооба. Сиз эмнеде кантип ушул деңгээлге жеттиңиз? Кимчилик кандай болду? Ой, менин тырышчактыгым менен көкпеттигимен болду бүт нерсе. Мен ушунчалык өжөрмүн. Оозуман чыккан сөздү бүтүрмөйүнчө тынбаган апамын да. Качан оозуман кандай сөз чыкса, ошону жасаганча менде жүрөгүм тынбайт. Эми азыр менин максатым кара жүндү иштетип, ошодон төшөктөрдү жасасак, биздин койдун жүндөрү ишенсең бир да колючка жок ичинде. Тикенден эчтеке жок. Демек жибектей чоюлган козунун жүндөрү бар, уяң жүндөр бар. Ошолор менен биз төшөктөрдү жасасак деген менин максатым болуп атат да. Ошону мен бир чыгарып койсом, ушу кой кыркып өрттөгөндөр аялдары бекер отурбай, пахта кымбат. Пахтаны азыр синтетика кошуп коюшуп атат. Оор болуп атат. Жанагы төшөктү жасап алса, өздөрүнүн коюн жүнүн мага да бербейт эле булар. Жок, мен өзүм жасап алам, жер төшөк жасап алайын. Анан кийин мындай жамынган кандай жыргал, алдыңа салсаң анан жыргал. Бизде ушундай нерсени колго алыш керек болуп атат. Мен ошону кече губернаторго проект жазып киргиздим. Кудай буйруса эртең менен губернатор келет. Акимге кирдим, барып бердим проектимди. Анан колдойбуз деп атат. Неме колдо 500 миңге неме бердим, 500 миңге. 500 миңге берген себебим элден 1 тонна жүн алыш керек. Биринчи жолу. Ана машинаны менде пахта туткуч менен жүн туткуч бар, мага жүн жугуч керек да. Жүндү мунун төшөктүн жыты болбош керек. Анын өздөрүнүн порошоктору бар. Аларды аябай сат, мен анткени жүн менен иштейм го. Мына панолорду жасаймын. Оны шарттарды жасаганда жүн да бардыгы. Ошон үчүн ошондой жүндү жок кылбай, төшөк кылып каптап чыгарсак, анан жыты жок болот анын. Жүн жугуч мага сөзсүз керек. Мен эмертең кара койдум жүнү болсо, булар сонун кылып шырыйт, сонун кылып чыгарат. Мен ушу 9 жылдан бери ушу пайышканежиде жумуштанып келем. Төшөк тигип, кыюулап, пахтасын салам. 15 кабыйм, 15 мүнөттө бир төшөктү кабып чыгарам. Үйдө де кабып, үйдө де даярдап алып келем. Былтыр Идрис атама гостиницага төшөктөрдү кабыдык. Төшөктөрдү жасап, жаңы кылып бердик. Олорду да бүт өзүм кабып, өзүм эме кылдым. Ушу гостиницанын төшөктөрүн бүт. Бу аракет кылыш керек да, аракет кылсаңыз бүт жумуш кылса болот да, аракет кылыш керек. Үйдө бекер отурган менен, эркек кишинин колуна карап отурган менен болбойт. Аял киши деле аракет кылса, мен 9 жыл мурун үйдө эле отурчу элем. Пайышкан эжем эме кылды, бирок кылчу элем, өзүм деле ошо кылып, пайышкан эже ошо үйгө барып көрүп, ошо кылгандарым. Анан мага жумушта иште деп эже сунуштагандан кийин эжеге мына 9 жылдан бери эже менен чогуу иштеп. Бул комнатада биз дайыма мына курактарыбыз менен, будабыз менен, мына материалдарыбыздын баары курактын материалдары. Ар бирине курактын немелерин коюп коем мына. Материалды каяктан алып келесиз? Материал Мадинадан алам. Мына биз көргөзмөгө барганда Чаткал райондук колго жасап койдук мына. Келиним жасап койду муну, сонун кылып мына. Келиним да чебер, жакшы келин. Мына Чаткал району деп. Каяка барсам ушуну тагып салып алат элем. Ушу жалып аткан баягы случайно болуп калбадыбы? Чаткал районунун апа дейт башкага барганда.
Ушинтип эле биз алып келдик го, сиз Чаткал районуна тагып аласыз да дайым эле деп. Мен Чаткалдын чебер өзүм, анан эмне кылайын? Чаткалдан болом да деп. Материал эчтеке кетпейт, мына. Мына материал кусок. Мына мен мына материалды берем. Даярдап, мына. Көрдүңбү? Ошол материалга ошону саят, мына көрдүң, мына. Размерин көрдүңбү? Мына ушуга саят, мына. Мен ушундай кылып берсем, ушундай саят. Мына чоң жасап берсем, мына чоң жасайт. Ана мына. Мына жип боло кызарганда. Кайсы? Мына бүт жип да бүт бери. Мына жип, мына. Берди. Майда иш экен, э? Бул майда иш, мына. Кол менен же машинка менен? Кол менен булар. Машинка азыр адырайтып коюп атыр. Мына. Бул түндүгүбүз. Биздин түндүк. Бул канча сомго сатылат ушуну? Эмгегине карайт да, кымбат болуш керек. Ой, мен чын айтайынбы ушуну. Ошону бүтүрүп туруп 2500-төн оптом өткөрөм, айлам жок. Эмесе биз өзүбүзчө сатсак 3,5 миңден, 4 миңден кетет. Анан ага акча бизге керек, жип керек, шу керек. Анан муну сайдырганга бересиң. Анан тиккен акысына бересиң, материалына кетет. Муну ар бир материалды мынтип Мадинадан сатып келесиң, мына ар бири мунулардын бардыгын. Көрдүңбү, мына ар түрдүү. Анда ошондо примерно 2,5 миңден сатсаңыз расходу канча болот эми? Ошондо расходуна бизге бир 500 сом эле калат ушундан. 500 сом эле калат. Бүт материалга кетет расходуна. Эгер мен жашыраак сатсам, анда неме болот деле. Ага мен ага деле бетим чыдабайт, чындап. Каяка сатасыз өзү сиз? Мен айттымбы, көргөзмөдөн калбай сатам деп. Бир жерде Бишкекте дайым көргөзмө. Азыр частный көргөзмөдө болуп кеткен, мамлекеттик көргөзмө болуп кеткен. Ошондойго барганда мен дайым катышам. Катышпаска айла жок. Мен жатып туруп эле кайра ойгонгондон кийин эле бир аздан кийин эле кокуй. Ошондо мындай немеси бар эле. Муну чийип коеюнчу деп тура калам дагы, аны да чие баштаймын. Анан келип эртең менен ошону кыздарды чакырып, мына ушундай жасасак болот экен, муну өңү мындай берсек болот экен деген ойлор аябай тынчың алат да. Ана жөн эле мынтип бир оюңду сала бербейсиң да. Бирөө эле болсо эч ким албайт да аны. Ошон үчүн ар кандай болуш керек, ар кандай. Муну мындай тапочка деле жасайбыз. Муну мисалы үчүн мына кепкалар деле тигебиз мына. Мунулар деле кепкаларды азыр немесең сурашат. Курортко барганда барып калам. Курортко барып сатып келем айлам кеткенде. Жалал Абадтын курортуна барып. Ой, мага место бергилечи, айланып кетейин, мунулар сатып кетейин дедим. Бирок эч каршы болушпайт. Байызкан апа мейлиңиз деп, жана суу ичкен жакшы жерине место орун берип коюшат. Мен сатып бир күн, 2 күн сатып анан кайра Бишкекке кетем, же Чаткалга келем. Кайра тапкан акчамды жана жеп алам, шуп алам, кайра эле баягы. Грамоталарыңыз? Ой, грамот. Ой, бул деген бул былтыркы 2 жылдагы эле. Эмесе үйдө көрөрсүң али грамота деген. Эч кандай бекер отургум келбейт менин. Бекер отургум келбейт. Отуруп алып, үйдөн зериккенде келип, түн жарымда деле келип туруп, цех бар, ишкана бар. Отурам да акырын отуруп алып, ишимди жасап, кайра үйүмө барып жатып, кайра туруп деле келе берем. Мага эч кандай неме этпейт. Эми менин оюм ушу жанагы мына шарттарды үйрөтүү. Мектептин окуучуларына саймаларды үйрөтүү. Бүт ушулардын баарын үйрөткүм келет. Ошон үчүн мен кеч айттым го неме кылып келдим деп. Этно кол өнөрчүлүгү деп атайын. Борбор. Жаштар келип окуса болот. Окуучулар подкаст өзү. Мен ошону ойлонуп жаштарды ушу кол өнөрчүлүккө тартайын деп атам да. Себеби бул кол өнөрчүлүк ачка калтырбайт, айланып кетейин балам. Бул кол өнөрчүлүк эч убакта ачка калтырбайт. Мектептерде окуучуларга үйрөтөйүн деп атасызбы? Я. Окуучуларга үйрөтөйүн. Ооба, окуучуларга үйрөтөйүн деген ниетим бар. Эми мен карып баратам. Ушул нерсе калбаш керек да. Биз ушуну калтырып эле кое берсек боло береби? Болбойт. Канча түр нерсе жасайсыз мисалы үчүн? Канча? Ишенсең, мен эсептеп көрсөм 43 түр болуптур. 43 түр болуптур. Сумка барбы, кийим барбы, панонун түрү барбы? Иши кылып көргөнүмүн, шырдакты деле калтырбайбыз. Мына быйыл 31 немеде неме болот. Фестиваль болот бизде. Областта. Эми ошого даярданам аябай. Көрдүңбү? Тигип коем. Күндө айттым го мен пенсия албайм деп. Пенсиядан отказ берген. Мага пенсия керек эмес, ошодо элдин оокаты жок, мен албай эле коеюнчу.
деп пенсия албайм. Мына Кыргызстанда аялдардан бир мен албайм. Жамил Акималиев албайт, жана эркектерден дагы Кантореев деген бар, ал албайт. Ушу үчөөбүз эле кыйын болуп кеткенбиз, салымыбызды салып. Мына 17 жыл болуптур. Немеге пенсияга чыкпаганыма 17 жыл болуптур. Жана Кудай берген Базарбаев айтып берет. Ай, Байсыкан апа, эмнеге чыкпайсыз сиз? Кандай адамсыз ey? Не, акчаңыз ашып атыр. Жок, мен мээнетим менен эле жашайм. Мен жок, антпейм. Болот. Мен ушунча жыл иштедим, ушунча жыл эмгек кылдым. Мына имараттарды алдым, баарын жасадым. Эми менин балдарым мени карабай коймок беле? Кудайга шүгүр. Кичине неме салып койсом, мен өлгөндө ошо менен көмүп коюшсар, анан эмне болсо боло берсин калганда деп коем. Ошон үчүн мен айтат элем, акимибизге деги, мына айыл өкмөтүбүзгө деле ыраазычылыгымды билдирем да. Себеби ушунчалык сыйлап, ушу жерди берип, ушул ишкананы Байсыкан апа үйрөтсүн деген ой сезимдери болгон үчүн ушундай болду да. Эгер булар каршы туруп андай-мындай десе, мен анда таптакыр башка болот эле. Ичи тардык деген жайлап атат бизди айланайындар, көрө албастык деген. Байсыкан он жактан деле сегал иштей береби, биякта деле ушундай боло береби, уну бизге бербейби? Биз жаштарбыз, картайып калып отуруп, мен картайган менен мен каяка барам, мен биягымды кайнап атат. Ошо 35-40 жаштагынын кылган ишин мен кандай жасайт экем? Ошону баалаш керек да, кайра, апа, ошодан үйрөнүп калайык. Биз ушундай болоюк деген болуш керек да, аң сезим. Туурабы? Ошондой болуш керек. Айтса эле ушундай дейт. Кокуй, мындай кылып, анан андай кылып, ушул эле бара береби? Бара бересиң да, сен нар жакта бара турган кол ишиң болсо апарат да. Мен эмес өзүм эле мынтип апарып койбойт го. Ошол жака барса менин жана суроо талаптар көп болот. Мына Япониядан бизге Кытай, Индияга барганда Япониядан 450 жанагы атка минген кыз чачпактары да бар, шөк башында тебитайы дагы бар. Ошондай немени алып барбаймынбы мен, сувенир жасап берүү 20-ны. Барсам эле бир тиги Япониядан келген мага ошодан 450 штук жасап бериңиз дейт. Тез эле макул, андай жасаса жасап берем да. 350 сомдон эле анымдагы. Кылган ишим анан көп. Анан кийин келдим, келинге айттым, ушундай заказ алып келдик, эмне кылабыз десем, апа, аны кандай, канча штук? 450. Апа, качан бүтүрөр экенбиз? Айланай матанын кыркындысы деле калбады. Ар жерге барып матанын кыркындысын алып келем. Жанагы ичине салыш керек, түртүп жанагы менен. Атайын чылыктар менен түртөбүз, бутуна коебуз. Кыздын тебитайы, анын үкүзүнө эмне жок экен десең, Кудай, ошентип 450-дү бир айга эле суроо алып алыптырмын. Бир айда жана келиним экөөбүз башыбыз биттеп кетейин дейт, жуун албай калдык. Жанагы берки кыздарга үйрөттүрсөң, алар колунан келбейт, жасай албайт, бузуп коюп атыр. Анан жанагы өзүбүз күнү-түнү турдук эле, жанагы ат менен немени кармайбыз, айланайын, жанагы эле сувенирди кармайбыз. Турдук эле, муну немеден Айылбанктан доллар ачып койгон, доллар менен акчасын жөнөтүп койгон жарымын. Үңгүрүн каяктан деле алдым эле, мындан көрө ондойну канчаны бүтүрбөйт белем дейм. Кийин дагы айтат, бизге дагы жөнөт, айнан мен ыраазы, кой жасай албайм. Болбойт. Болбойт дедим, жок болбойт. Бул 1000 сом десеңиз деле алмактуу. Ой, мен ошону баазын да ошентип көтөрбөптүрмүн. Индияга барганда биринчи жолу Шарпсатта отурамбы, долларды билбейм да. Анан колума жазып бергилечи десем, 2013 баргам. Анан колума жазып берди. 10 доллар деп жазып коюшуптур да, мен менен барган кыздар. Алар ушунда Бишкектен барышкан. Мен аны оозум ачып белени билем, отурум. Анан мен минтип көрсөтүп коем, шарп канча десе 10 долларды. Меникин албай эле тигилердин алып кетет. Ошентип эми эмне кылам, бале меники эмне албайт. Анан алар шарпын түгөнүп меникин сатып ала баштады 10 доллардан. Тигилер. Анан отуруп ойлондум, бу эмне болду? Бир 50 эле шарпым калды, 40-50 эле. Анан настроением жок. Анан бир сендей кыз барган, менеджер кызды алмага ошентип нормально айтпайбы? Анан мен айттым, эмнеге меникин булар алып сатып атат, а меникин эмнеге албайт? Десем, сиздикин распродажа деп албай атыр дейт. Дениңер сообу? Мен эмнеге распродажа кылам? Колума жазып берди, нормально кылып. Десем, 30 доллар деп жазып берди колума.
$30 мынтип келгенде мынтип Кувейттен бир аял келди, демеле негр аял экен, күйөөдө экөө тең чоң чамадан сүйрөп келген экен. Анан келип эле шарп канча деди, мени сурады эле. Мен мынтип колум көрсөтсөм, карап туруп эле бардыгын чогултуп чамаданга салгыла дейт. Эсим эле болуп калайын деди. Коюшун баарын алабы ушул. $30 алабы. Биз байкушта анда арзан да, $10 чоң акча болуп атпайбы. $30 сатамбы деп. Анан эле жанагы мен менен барган кыздар салып жана чамаданына беришти. Анан мен чачпак тагынып барсам эле ушуну сат деп жармашып калды. Анан буну канчага сатам дейм. Дедим $300 берсе алам деп атыр деди. $300 чоң акча да, сатып берейинчи деп чачымда чачпагым саттым $300. Анан бир убакта карап белдемчим сат деди. Анан белдемчимди да сатып бердим жанагы $200. Анан доллар кылып көйнөкчү алдым. Сендей балдар менен баргам да. Анан барсам жана балдар айтып атпай, апа, баарын сатып бердиңиз. Эми жетиги немелерге, встречаларга кантип барабыз? Көйнөгүңүз менен баары чачпак жок, белдемчи жок. Эмне кылып барабыз, апа? Бекеле сатып турмун десем. Түнү менен уктасам не кылайын, жана доллар түнү карап эле улам эле санап кайра салып коем, жастыгым алдына коем. Ушунча доллар болуп калды. Эмне кылам деп сүйүнүп эле кайра санайм. Кайра бирөө алып отурган жастыгым астына коем. Бир тажик айыл экөөбүз жатканбыз, албаса мени карап күлөт. Мен айттым, ай, жакшы болгон турбайбы, көрсөм мен бекер кылыптырмын да. Кийин анан опытный болуп калдым да, кийинки баргандарда. Мен дана шырылдатып баштадым, $30, $20 шарттарды сатканда. Чет мамлекетке ошондой сатабыз да. Барсак ошо ягы жакшы, көтөрүп кетет да. Ушинтип чыгып кетем. Дайыма керек болсо 12-де деле ойгонуп келе берем, мага баары бир. Менде чалым урушат беле. Урушап турган эч ким жок, кожайын жок. Өзүңдү өзүң билесиң мына. Иш менен гана алышып калат экенсиң бара-бара. Бул иш менен алышсаң көңүлүң ачылат. Көңүлдүү болосуң. Оокат эмес, крой, продукция өзүңөн чыгыш керек.